Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кош бойлуу айымдар, баарыңыздарга ысык салам. Бүгүнкү биз сиздер менен талкуулай турган тема бул кош бойлуу айымга музыканын тийгизген таасири. Албетте бул мезгилге чейин кош бойлуулук боюнча сиздерде маалымат болгону менен, бирок кош бойлуу эненин боюндагы балага канчалык музыканын таасир этүүсү жөнүндө сиздер маани деле бербеген болушуңуздар керек. Чындыгында кээ бирки апалар, болочок апалар кулактарына наушникти салып алып башка эле болбогон кептерди сүйлөшүшү да мүмкүн, же болбосо мушак айыңдарды дагы угушу мүмкүн. Бирок этият болуңуздар. Себеби 24-жумалыктан баштап баланын кулактары уккандан сырткары ал эмоционалдык түрдө маалыматтарды кабыл алып баштайт экен. Бул акыркы мезгилде Англияда, Америкада болуп өткөн пренаталдык педагогика, пренаталдык психология деген бөлүмдө түйүлдүк мезгилден баштап изилдөө жүргүзүлө баштаган. Акыркы маалыматтар боюнча, мисалы үчүн, эненин уккан музыкасы, эненин жүрөгүнүн согушу бул бала үчүн жөн эле классика болуп эсептелет экен. Демек, бала жөн эле чоңое өрбөйт экен. Эне качан кош бойлуу болгон учурда анын тамак ашка табити жогорушу мүмкүн, ден соолугу начарлагандай болушу мүмкүн, өзүнүн психикалык абалдары начарлаган болушу мүмкүн, бирок кандай болгон учурда деле бул убактылуу процесс экен. Эми биз убактылуу процесс деп эле муну токтотуп койбостон, ушул жерде биз бир нерсени эске алышыбыз керек, бул баланын өнүгүүсү. Демек, эне өзүнүн организмине керектүү болгон, балага керектүү болгон тамак аштардын баардыгын жеп эле чектелип калбастан, таза абада сейилдеп, ошону менен бирге сөзсүз түрдө музыка угуш керек экен. Ушул эксперимент жүргүзгөн учурда классикалык музыкаларды уккан энелердин ичиндеги балдардын ритми, пульсу, эмоционалдык абалдары, кыймыл аракеттеринин баардыгы, жүрөгүнүн согушу эң сонун болуп текшерген учурда жакшы маалыматтарды берген да. Мындан сырткары эле, мисалы үчүн, эненин кандай эмоционалдык абалда жүргөн болсо, ыйлап аткан болсо, кайгырып аткан болсо, бир нерсеге күлүп аткан болсо, кубанып аткан болсо, бул боюнча бала сөзсүз түрдө маалыматтарды алат. Бала энесинин боюнда болгон учурда 24-жумада бул музыкаларды, мелодияларды, ритмдерди, ырлардын ыргактарын дагы кошо айырмалап баштайт экен. Ал энесинин жүрөгүнүн соккону менен кошо бирге эле анын ашказанындагы жүрүп жаткан процесстердин, ичек карындардагы үндөрдүн баардыгын жатка билген сыяктуу эле биздин сырттагы болуп жаткан үндөрдү, музыкалардын баардыгын угат экен. Мүмкүн болушунча апалар классикалык музыкаларды укканды сунуштайт элем, себеби классика менен бала ички дүйнөсү, пульсу нормалдашат экен. Ошондой эле ушул классикалык музыканы укканда баланын толкундануусу ордуна түшүп, жүрөгүнүн согуу, тонусу, пульсу баардыгы нормалдашат. Андан сырткары апаларга дагы сунушум, урматтуу айымдар, болочок апалар, сиздердин өзүңүздөрдүн жеке үнүңүздөр менен ырдаган укулуктуу ырларыңыздарды балдар укканда аябай сергип угушат экен. Мындан сырткары кош бойлуу айым өзүнүн жолдошу менен баланын, болочок ата менен апанын ортодогу сүйлөшкөн жакшынакай бири-бирине сөздөрү, андан сырткары бири-бирине ырдаган ырлары, бири-бирине жасаган мамилелердин баардыгын бала эмоционалдык түрдө угат. Негизинен боюнда бар аялдар мүмкүн болушунча рок, башка музыкаларды деле угушу мүмкүн. Эгерде баланын нормалдуу өнүүсү, анын ички дүйнөсүнүн жай баракат, эркин болуп, толкундануусун басаңдатуу үчүн классикалык музыкаларды уккан эң сонун натыйжа берет экен.